Бүтін Қырғызстан. Чынығы элдик партия. Алақандай бата тілек қылып келген инсандардың тілектерін, ниеттерін, зияратарында қабыл қылғанын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Саламатсыздар. Биринчиден бардыгыбыз ушул жерде бүтүн Кыргызстандын лидери, партиянын төрагасы Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти ушул жерден талаш тергесине келген үчүн бир кол чаап тосубасак. Биз Адахан Кимсанбаевич экөөбүз 95-жылы парламентте таанышканбыз, депутат болуп. Ошодон бери мына Кудайга шүгүр чогуу үзөңгүлөш болуп жүрөбүз бүгүнкүгө чейин. Азыр бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан талапкер болуп Адахан Кимсанбаевич экөөбүз азыр мына программаларды сиздердин алдыңыздарга ойлорубузду баарын бөлүшөлү деп азыр сиздердин алдыңыздарда турабыз. Эми бүгүнкү күндө баарыңар көрөсүңөр. Кандай убакта биз шайлоого аттанып атабыз. Мындай ыплас, начар шайлоону биз өмүрүндө көргөн эмеспиз. Анткени бүгүнкү күндө программалардын же атуулдардын күрөшү болбой эле жалаң акчанын күрөшү болуп калды. Мен коопсуздук кеңешинде секретардын орун басары болуп иштеп атам. Бирок мен ушу бүтүн Кыргызстандын тандagaным канча жылдан бери Мадумаров өзүнүн сөзүнөн тайбай, оппозициялык мүнөздө эл үчүн, элдин тагдыры үчүн күйүп пышып партияны түптөп өзү жалгыз калган убактарда болуп калды эл менен. Көп кишилер Адаханга кошулбай, оппозиция качып калганда болду. Бирок бүгүнкү күндө билесиздер мына бүт жердин баарын кыдырып келдик. Бүт прогноздор боюнча аналистердин айтымында бүгүнкү күндө элдин көпчүлүгү бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп атышат. Келечегиңерди ойлоп, кайсы партиялар келатат? Колунан келеби же келбейби бул жигиттердин? Анткени көбү көрсөтүп койду. Чимкирик экен. Же кагаз окуй алышпайт, же выступать ете албайт. Анан жалаң өзүнүн туугандарын, жеги жааттарын, должностторго баардыгын коюп, бүгүнкү күндө ушундай кризиске келди. Азыр мен сөздү Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго берейин. Сиздер угуңуздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, урматтуу эжелер, достор. Биз партиянын программасын, алдына койгон максаттарын мен кайталагым келбейт. Себеп азыр ушул техника ушунчалык өнүккөн. Лейлектен бери келатып, ушул Ысык көл, Теңиртөө, Чүй, Жалабат, Аксы, Алапкадан бери келаткан сөздөрдү сиздер угуп атсаңыздар керек. Сөзсүз телевизордон көрсөтпөйт, бирок телефон аркылуу көрүп атсаңыздар керек. YouTube деген бар, WhatsApp деген бар, Instagram деген бар экен. Азыр мен барып жыйын өткөргөнгө чейин эле мен өзүмдөн эртерээк жетип атат маалыматтардын баары. Азыр эгер биз депутаттардын санын 50%га кыскартып 60-ын калтырсак, 1,5 миллиард сом үнөмдөлөт. Бизде кээ бирде айтат, акчаны кайдан аласыңар деп. Акчаны ошол атка минерлерди кыскарткан болсок эле акча өзү чыгат. Бул бир булагы, экинчи булагы. Азыр мына Өмүрбек Исакович айткандай, коррупцияга каршы күрөштү күчөткөн болсо, акчанын булагы толот. Үчүнчү баскычыбыз биздин 25 министрдин Кыргызстанга өтө чоң көп кереги жок. Бизге 11 министрлик жетет. Башка партиялардагы тотугуштай болуп, биздин сүйлөгөн сөздөрдү жаттап алып, эртеси күнү келип элге чыгып атат. Алар 10 жылдан бери
эки тизгин бир чылбырды бир колуна кармап отурушту. Эмне үчүн ушул сунушту айтышпады? Мына Өмүрбек Исакович, караңыздар, дагы бир тарыктын барагына чөтөт. Мамлекеттик коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп отуруп, оппозициялык деген, элдик деген партия бүтүн Кыргызстан менен баратканы качан болду эле ушундай көрүнүш? Туура. Уважаемый кандидат, разъясните, пожалуйста, на основании какого решения отошел карьер Красного гранита в соседний Казахстан, в Карабуринском районе, на границе с Республикой Казахстан с 2005 по 2010 год. В тот период вы были вице-премьером, спикером парламента, секретарем Совбеса. Скажите, вы принимали участие в этом вопросе? Спасибо. Музраимов ПГТ Маймак. Я не принимал участие в решении данного вопроса, потому что эти вопросы межкыргызской, казахской государственной границы были решены и подписаны были в 2001 году в городе Астана. В 2001 году. Кем был в 2001 году Мадумаров? Был ярым оппозиционером президента Акаева. Непримиримым оппозиционером. Поэтому не то, что данный участок, многие участки, к сожалению, были решены в ущерб нашей республике. В ущерб. Урматтуу талапкерлер, Талас элинен суроо, жери маселесин кантип чечебиз дейт. Эсенаманов Руслан, Канаев, Болоткан, бизде ички тышкы министрлиги иштеп жатканын кандай дейсиз? Бизде ички министрлигибиз дагы иштебейт, тышкы министрлигибиз дагы иштебейт. Иштеп аткан болсо айтыңыздар. Ички министрлигибиз тиги кишиге каршы болгон кишилердин аркасынан чуркап жүрөт. Биз кече мына Рахман Разыковдун элге кайрылуусун көрдүңүздөрбү кече? Ким көрдү? Рахман Разыков деген белгилүү биздин сатирик жазуучубуз бар. А киши дагы биздин катарыбызда баратат. Түздөн түз Сооронбай Жээнбековге кайрылыптыр. Кандай көрбөйсүздөр туугандар? Эгерде ошол bir сутканын ичинде 300 миңге жакын просмотр болсо, эмне үчүн биздин Талас көрбөйт? Кайра кайтып айтыптыр. Таза шайлоо өткөрүп берем, баарына бирдей шарт түзүп берем десеңиз, мен ишенип алып Кара-Булжага барыптырмын деп сүйлөптүр. Анан калганын издеп таап аласыздар. Аябай мыкты жооп бериптир. Кайрылыптыр. Сиздин интернетке чыккан коррупцияга каршы жана Райым Миллиондун жасаган иштерине кененирээк маалымат берсеңиз дейт. Талас шаарынын шайлоочулары аттарын жазыптыр. Эми биринчиден мындайда, мен Азаттык радиосунан чыкканда, суроо жооп болуп атканда айткан себебим, мен президент менен Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөндө Райым Миллионду жанагы Азаттыкка чыккан көп материалдардын баардыгы чыкканын далил катары айткан. Ошондо мен предложение кылгам. Райым Миллионду камайлы деп. Сунуш бергем. Ответственность уголовный болсун деп. Бирок ошондо Сооронбай Жээнбеков айтты. Көп сөздөн кийин Өмүрбек, Кудай урсун, мен Райым Миллиондун, Райым Матраевден бир тиын алган эмесмин деп. Анан жерлерде кийин дагы айтты, факттарды бергиле деп айтты. Элдин баардыгы буну да уктуңар. Себеби Райым Миллион менен чогуу иштеп калган. Бүгүнкү ГКМБнин чоңу, Финпол, Финразведка, МВДдагы замдары иштешип калганда, алардын баардыгы шерине дос деп айтты. Бул чын. Ошон үчүн бүгүнкүгө чейин бүт средства массовой информацияда баардык жерде жазылып жүрөт. Безнаказанность болуп атат. И саясатка булар аттанып, партия түзүп, бүгүнкү күндө аябай чоң акчалардын баардыгын сарпташып атат. Буну токтотпосо, ушунун баардыгын криминализация деп коет. Низамдагы уру Көлбаевдин дөзөрү алышкан. Ошолордун калкалоосу менен, крышасы менен бүгүнкү күндө көп жүргөн кези деп айтты. Санам
Урматтуу, 12-жыл бизде бир көйгөй пайда болгон. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов өлүп турган кезде казакка обмен деген бир шылтоо менен чоң тилин кеткен. Анан ошондой ызы-чуу болгондо Айылыстын 2 айылдын эли, Көксай Кайнар айылынын эли көтөрүлүп, комиссия түзүп, ошо комиссияга мени төрага кылып шайлашкан. Действительно, айырда башка кишилер кол коюп, башка кишилер обмен деген вариант менен берип атканда биз ошону токтотуп койдук. Ушунун суроогун мен сага суроо коюнчу. Биз экөөбүз Көксайга ошол жерге чогуу барганбыз. Атыңды биле, Эмир. Жагы. Эмир экөөбүз чогуу барганбыз. Мына менин классташым Сирен ошондо мэр көрөт болчу, берди. Революционер. Бекмет менен не себептен ошол эле вице-премьер Бекназаров отменять этип койгон жок ошонун бардыгын. Ошол эле каркыраны, ошол эле жанагы ратификациялардын бардыгын. Анткени бүгүнкү күндө анын бардыгына колу жеткен жок деп саясат кылып атышат. Не себептен Атамбаев президент болордун алдында мен Нуракенин бутун кучактап өпсөм дагы каркыраны кайта кайрыланам деп алда саясат кылды. Бирок эми мына токотер жер Каркыра боюнча. Каркырада жанагы жер 260 гектар деп атканычы. Обмен болгон Санташ деген айыл бар. Ел жашайт ал жерде. Ошонун бардыгы бүгүнкү күнгө чейин ыраазы. Анткени түз жерди тоодогу жайлоолорго алмаштырылган. Көлдүктө мына мен көп жыл көлдө иштедим, билем да. Бүгүнкү күнгө чейин прописка ошол жерде көлдө жашагам. Жакында эле прописканы алмаштырдым. Түптүн элин бардыгы Санташтын тегереги бардыгы Каркыра боюнча ыраазы. Эми Көксай боюнча убактылуу президент ким болду? Роза Отунбаева болду. Алда Таластын кызы. Не себептен ошол маселени ошондо көтөргөн жок? Анткени бунун бардыгы мыйзам чегинде болду. Кийин ошону көтөргөндөн кийин премьер-министрдин колунан келген жок Бабановдун, министр иностранных дел Казакбаевдин колунан келген. Ал до сих пор депутат. Азыр да талапкер болуп атат. Чынбы эми? Бул просто саясий маселе. Анан ачыгын айтып коюш керек. Мына биз азыр 1 минут. Биз Адахан экөөбүз оппозиционербиз бүгүнкү күндө. Жерлерде сүйлөп. Ушу Адахан Кимсанбаевичка уже 10 жылдан бери жана Каркыра боюнча сөз суроо берип атат. Башка суроо жок. Анан мен көп нерселерди айтып атам. Жерлерде. Мен не себептен Адахан Кимсанбаевичти сыйлайм, чогуу жүрүп атам. Бир дагы коррупционный бир жерде коррупционный иш кылган жок. Бул биринчиден болду. Сен ушуну эртең ушул жерде силер да күбө болосуңар. Республика партиясы эртең келип туруп ушул жерде жыйын өткөрөт. Ушу суроону ошого багыштасаң туура болот. Туурабы, талас туугандар? Эми көбү мындай көбүчү азыр жооп берет. Көбү мына мен Кара Бурада 2-3 айда сүйлөшүп атсак, ал жерде дагы ушу суроону берди мага. Мен жооп бердим, почему мен билем. Анан кечинде келип интернетке да кирдим. Карадым по пунктам жана Көксай маселеси боюнча. Эми биздин президент болгон экс-президент чече албаса, экс-министр иностранных дел чече албаса, экс-премьер-министр чече албаса, анан лидер фракцияда бүгүнкү күндө жогорку кеңеште бийликчил фракцияда ким бар? СДПК, Республика, Бирбол и Кыргызстан. Биздин спикер атылым эле, мен практикамын. Дастан, Макале дөлү Дастанды өтүп койду. Понимаете, бул бийликте турат. Сенин мына кошунан ошого айтпайсыңарбы? Өзгөртүп койсун деп. Эмпиде саясат кылган эми. Күлкүдө же биздин бардыгыбызда премьер-министрдин колунан келген жок Бабановдун. 600 000 добушта чыгып качып кеткенде. Саясаттан кеттимдер. Элди дүрбөтүп эмне келет анда саясатта? Казыр мына эң кыйналып турган кезде чыкпайт беле?
Кээбирлер айтып атат. Жаштарга бердик жолду деп. Каяктан берди? 5 жылдан кийин көрөсүңөр, эмки шайлоого келет. Кайта. Мен бар жакшы уголовнияларым барын жаап алдым деп келет. Сенин алдыңарга келет ошол. Ошону түшүнүп койгула. И пулдар менен келет, акчалары менен. Алдайбыз деп. Биз азыр жогорку кеңештер күрөшөлү деп атабыз. Акыйкатчыл бололу деп атабыз. Акыйкатчыл үчүн кетип баратабыз. Анан мага тийише албай, мени жамандай албагандар партияны жамандайды. Бүтүн Кыргызстан эң таза, эң жакшы партия. Кудай буйруса, биз парламентке жеткенде силер күбө болосуңар. Биз кандай силердин мүдөөңөрдү отстаивать этебиз, эл үчүн кандай иштейбиз деп. Биз ал возрасттан чыгып кеттик, бирөөгө кошомот кылгандан. Биз азыр только тарых үчүн, эл үчүн иштейли деп атабыз. Сиздерге рахмат бардыгыңыздарга. 2001 жылкы чечилген маселени 2012 жылы чечилген маселени Бадымаровдун үстүнө жүктөсөңөр, аны менен мен ийилип кетпейм, аны менен мен жок болуп кетпейм. Ушул сыяк пансионатты себет кылып тиги кудасына берилген жерден биз кайтарып алдык. Намыстаныңыз, уят болот. Мындай кылып айтам. Кимде чындык болсо, Жок алдың болду. Кимде чындык болсо, Болду, жок. Ким калп айтып аткан болсо, жазасын жараткан берсин. 41 жылы СССРге Бадымаров кол салбады беле? Я. Абиет. Кандай дейсиздер? 41 жылы СССРге кол салган Гитлер биле же Бадымаров биле айтып койгула ушуну дагы. Айнанайын. Уят эмес ушундай кыла берди. Мен аябай маданияттуу болуп, сабырдуу болуп туруп атам. Кимиңер кызыксаңар, келгиле мага, мен 1 саатта силерге окутуп, колуңарга карматып берейин ошол кагаздардын баарын. Бишкекке бар, менин офисиме бар. Офисиме бар. Кошуматчылыктын дагы эмеси болот да, мындай бир чек болот да. Мурун СДПКга кошумат кылдыңар эле, эми бириндикке андай болбойт. Мен на всякий случай замсекретаря Совета Безопасности Кыргызстанда мамлекеттик должносттамын. Мен адилеттүүлүк болсун деп атам. Силер ошондо Бабановго чечтире албайт белеңер. Отунбаевга чечтире алыш керек болчу. Эми бу жерде саясат кылбаңар. Биз саясатта жүргөндө бул жигиттер кичинекей балдар болчуңар. Биз ошодон бери намыстуу, нормальный кел аттабыз. Бирөөдөн да кошомот кылган эмес, бирөөдөн да корккон эмеспиз. Туура түшүнгүлө. Элибизди каалоо тилеге ушуларга өтсүн, анан кетен ак жол болсун, бала чакасын оңой көрсүн, эч жерден кайып болбосун, элди журттуз тейлеген адамдардан болсун. Амин. Ey таластын эрери, урутумдун берени өмүрбек үчүн добушту ойлонбой туруп берели. Чындыктын жокко эрени, чыгандын тиер кереги, катани үчүн добушту халкыбыз балоо берели. Адахан, Өмүрбек, атамекенибиздин тилеги болгула. Ак калпак элибиздин жүрөгү болгула. Ата журтубуздун ажары болгула. Halkımız çoğundun ajalı bolgular. Arvın bolsun algan doğuşunlar, yan parlament bolsun göçüp konuşunlar. Amin. Тапқаның егіз болсын, телегейің тегіз болсын. Тағдырыңды ойласаң, таңдағаның 8 болсын. Біз 8-ші номербіз. Бүтін Қырғызстан. Чынығы элдик партия.